Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Мати Саков деген Камчыбек Ташиевдин бир тууган жээни экен. Агасы жанагы бир канча райондордо прокурор болуп иштептир. Өзү болсо Кыргыз Петролиум ишканасынын ген директору болуп иштептир да. 2021-жылдан баштап. Эми келишкен Хан Сарайда. Эми эгерде адамдын колунда болсо, акчасы болсо, мээнет менен ошол акчаны тапса, бизнес кылса, анда андай адамдарга респект да, баракелде, ошондой үйдү салганга. Ал эми тиги жерде карасам, бул как раз ошол жанагы Кыргыз Петролиум ишканасын ээлеп алгандан кийин, же болбосо жетекчи болуп алгандан кийин, анан салынган үй экен да. Анан болжолдуу сметасы 3 миллион доллардын тегереги деп келди да. То есть мен муну менен эмнени айткым келип атат? Биз көргөнбүз да, мисалы жанагындай 20 миң доллар жеп коюптур, 50 миң доллар жеп коюптур, 30 миң сом пара менен кармалды, 50 миң сом пара менен кармалды, 10 миң сом пара менен кармалды деп канчалаган кызматкерлер ошол Ташиевдин конторасынын, Ташиевдин жүргүзгөн мындайча айтканда спецоперациясынын, жана коррупцияга каршы жүргүзгөн жанагы жараянынын аркасында курмандык чалынып кетти. Курмандык чалынып кетти да. То есть аларды апапакай деп эч ким айта албайт. Арасында күнөөлүүлөр толтурат. Бирок деген ошондойлорду камап аткандан кийин анан өзүнүн бир тууган жээни ошондой 3 миллион долларлык Хан Сарайды салып, манчыркап, ошентип жашап атса, анан ал киши аны байкабаса, өзүнүн Чүй областтык башкармалыгын жетектеген баласы Элдар Жакупбеков деген кийин жакында эле Бишкекке которулган. Ал жанантип үйүндө 36 миллион доллар дейби канча дейби акча табылып атса, эгерде укук коргоо органдарындагы маалымат булактары билдиришиптир, өздүк булактар. Ошол жакында маалыматтар чыкты да. Оказывается, көрсө, реалдуулук таптакыр башкача экен. Мурда деле көп угуп атчымын, биякта алардын кылган жоругун Кудай өзү кечирсин деп айтып калышчу. Бирок деген мен аны деле мындай анча деле эле салган эмесмин да, мынчалык масштабта, мынчалык ач көздүк, мынчалык башаламандык, ушундай нерселер чыгат деп эч мындай ойлогон эмесмин. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатабыз. 3 баланын энесимин. Оğlum Умар 6 жашта, врожденный паралич, ДЦП 4-степенде. Жалгыз бой энемин. 3 баламды Алланын жардамы менен өзүм чоңойтуп келатамын. Ооруган балам менен жашоо аябай караңгы болуп кетет. Балам тырышып ооруса жан дүйнөм, менин денем тырышкандай кыйналамын. Суранамын кыргыз элим. Balama 5 сом, 10 сом болсо да жардам бериңиздер. Жок дегенде мени көрсө, апа деп мени тааныса деп үмүттөнөм. Жаны оорубай жашаганга себепчи болуңуздар суранам. Балдарыңыздар оорубасын. Улуу Рамазан айында дуаңыздар кабыл болсун. Умар катуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун.